Шаралы Сыдыков атындагы коллеждин директору Кадырбек Эргешев боюнча коомчулукта ар түрдүү сөздөр жүрүп, анын үстүнөн иштеген жок деген арыздар көптөн бери айтылып келе жаткан айын кептердин чын бушыгын билүү максатында окуу жайга баш бактык. Окуу жайдын тарбия иштери боюнча директордун орун басары жатаканалар кандайча өзгөртүлгөнүн айтып берип, төмөнкүлөргө токтолуп өттү. 2011-жылдан бери иштейм. 2019-жылы бул жакта зам директор тарбия иштери боюнча болдум. Андан кийин 2011-жылы мен жаңы келгенде космический ремонт болгон чынындачы. Бирок мындай толук кандуу ремонт болгон эмес. Азыр мына силер көрүп аткандай баардык эмеректер жаңырды, комнатанын ичиндеги болгон актоо, сырдоо иштери, крастетүү, кроваттарды жаңап келди. Мурун кроваттар бир кишилик болуп, балдарыбыз батпай, кыйналып ошентип эле азыр 2 кишилик кровать, дароо элечи, бир жерге эле 2 бала жатып алат. Абдан жакшы болду. Жылуу, мына өзүңүздөр да көрүп атасыңар. Балдар абдан футболкачан эле жүрөт. Бул жактан комнатанын ичине футболкачан эле жүрүшөт. Тамак аштары жакшы оңолду. Биз буга абдан ыраазы болуп отурабыз да, ушул ремонт болгонуна абдан ыраазы болуп. Ичин ачып көрсөтсөңүз. Мынакей, бул төшөктөрдүн баардыгын жаңы алганбыз. Мына бул жерде биз азыр мынакей шешеби да жаңы, журканы да жаңы, мынакей матрастын калыңдыгы, мынакей матрастын калыңдыгы, мына ошону баардыгын жаңыртып, балдар үчүн жакшы шарттарды түзүп бергенге болгон аракетибизди жумшадык. Ичи муздак болчу, балдар деген үшүчү, обогревательдерди колдонгон күндөрүбүз болду. Билесиңер, пожарный безопасность боюнча обогреватель колдонгонго болбойт. Бирок биз ушу балдар үшүп калбасын, ооруп калбасын деп жаап жашып обогреватель колдонгон күндөрүбүз да болду, чынын айтыш керек. Аны азыр болсо бир да комнатага обогреватель колдонушпайт балдар. Бардык комнаталарда абдан ысык. Бул дагы комната күн тарапта эмес, теги комната, бул дагы эме, күн тарапта комнаталар абдан ысык. Аларга күн тийгендиктен, ана мына батареялардын ысыгы, мына батареяларда мына жаңыртылган, бардыгы ошо кол тегиз ысык. Колуңду катуу кармап тура албайсың. Турбасы андан ысык. Мына момундай столдорду алып келген балдарга. Балдар сабакка даярдануудан тышкары бул жерден өздөрүнүн сабактарын даярдаса болот. Мынакей бардыгы стол. Бардык башкача айтканда балдар үчүн шарттардын бардыгы түзүлдү. Балдар окуш керек, машыгыш керек, тарбиясын оңдош керек. Андан кийин жакшы чемпион, дүйнө чемпиону, Азия чемпиону, Олимпиаданын чемпиону болгон шартыбызды түзүп иштеп жүрөбүз. Азырынча азыр бош эми, балдар жок да, азырча онлайн окуп жатышат. Ошонча азыр бош. Мына бул шкафтарды жаңы алып келгенбиз. Бул шкафтарды жаңы алып келгенбиз. Мынакей. Булардын бардыгы ушундай. Бүт бардыгы жаңы. Эми билесиңер, азыркы шартта жалаң ушундай шкафтарды колдонуп жатабыз. Мына ар бир балага деп ушундай шкафтарды койду. Анан бул сушилкасы. Бул кошумча сушилка. Бул кошумча сушилка комнатада. Тердеп баратса бала футболкасын чечип жайып койгонго, көйнөгүн жайып койгонго, же носкин жайып койгонбуз. Ал эми тренировочный кийимдердин баардыгын, тренировкадан кийген кийимдердин баарын жая турган жерде биз атайын хоз бөлмө деп коебуз, чарба бөлмөсү деп. Ошол жака атайын эме жазап бердик балдарга. Кийим жайганга атайын сушилка деп жайып бердик. Ал сушилка абдан ыңгайлуу, эгер кааласаңар азыр тартсаңар болот. Бул 2 автомат жаңы, мына 2 автомат жаңы, буну орнотуп койгон. Булардын баардыгы иштейт. Бул автоматты деген, мына азыр 1-2 курс бар, билесиздер бизде. Ошол балдарга деп кармап турабыз. Бул жап жаңы. Буну кагазы баардыгы бар. Мына орнотулганда эмес, эчтеке болгон эмес, бул жаңы. Андан кийин мен жана айтып аткан сушилкалар ушундай. Хоз бөлмөлөр бардыгы ушундай. Мына балдар кийимин жая турган болгондо ушинтип ачып коебуз. Эгерде кийимин жайбай турган болсо мынтип чогултуп коебуз бардыгын. Мына чогултуп кое турган сушилканы баарын чогултуп койсо болот мынтип. Анан кийин бул жерде орун калып калат. Калган иштерди кыла бергенге. Окуу жайдын башкы директору Кадырбек Эргешев аны кызматтан алуу үчүн аракет мындан 3 жыл мурун башталганын айтып, өзүнүн пикирин билдирди. Мен 3 жыл мурун
23 январда 2018 жыл ошол кызматка мен даярдашты. Ошол күндөн баштап эле эң биринчи талаптардан койдум, ушу балдарга шарт түзүп бергенгечи. Себеп сыяктуу балдарга шарт машыганга, окуганга, эс алганга жок болчу да. Кыш учурунда калганда эле көзгө көрүнгөн нерсе туалеттин иштери, жатаканасы, окуу жайлары, залдары бүт баары суук, балдар тоңуп жүрчү. Анан кантип балдар машагат эле? Албетте машагандан кийин душка түшүш керек. Душтан кийин суук, жатаканага барсаң суук, класска барсаң албетте ооруп каласың. Ошол себептен биринчи талапты койдум балдарга шарт түзүп бергенге. Анан Кудай буурса, ошо 2018 жылы анан депутаттардын колдоосу менен негизи чоң колдоо көрсөтүп берди. Нышанов Сайдулла менен Максат Эгимбердиев ошо эки депутат колдоп берип, анан көчмө жыйын өткөзүп 2018 жылы көчмө жыйын, ушу комитеттин көчмө жыйын өткөзүп, жогорку кеңештин ошо биздин окуу жайыбызда ошол чечим кабыл алышты. Ремонтко, башка техника алганга, окуу жайдан балдарга парта, сарта, мебель алганга баардыгы болуп 48 миллион бөлүп беришти. 48 миллион бөлүп бергенден кийин анан ушу Кудайым буйруса 2019 жылы жумуш башталды. Кайра артынан ушу акчанын артынан чуркамай, акчаны чыгарышып, алда өзүнчө эле бир чоң көйгөй белгилешкен. Аны зорго чыгарып, ремонтторду бүтүрдүк. Мына азыр өзүңөр көрүп келдиңер. Кудайга шүгүр, азыр балдар үчүн бүт баардыгы ыңгайлуу шарт түзүлүп калды. Окуу жагынан дагы, машыгуу жагынан дагы, эс алуу жагынан дагы. Могу документация тендер өткөзүш жагы абдан оор болду, себеби бизде адистер жок болчу да. Анан госагентствого кайрылсам, госагентстводагы жоопкерчиликтен качып, алар да мойнуна албай коюшту. Анан аляксыз анан кадрды тагып, неме кылып, анан тендер өткөзүп, негизи тендер туура өткөзсөң, ошондо иштин да жыйынтыгы жакшы болот да. Ошонун жыйынтыгы боюнча анан ишти бүтүрдүк. Окуу жайда окуган балдардын ата-энеси, машыктыруучулар жана мугалимдер төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Өзүм Элинур Сатыбалдиев, бул жакта тренировка кылганыма 4-5 жыл болуп калды. Канча жыл? 4-5 жыл болуп калды. 7-чи классты бүтүп бул жака келип тапшырдым. 8-чи класстан бери тренировка кылып атам бул жакта. 2 маал тренировка кылабыз күн сайын. Азыркы убакта карантин болуп, 1 маал эле кылып атабыз. Жатакананын ичиндеги шарттар 2 жылдын ичинде бир аз өзгөрүүлөр болду. Кичине ремонт болуп атты. Саламатсыздарбы? Мен бул спорт колледжде методист болуп иштейм. Токтолуба салкы бочу малабына. Эми биздин окуу жайга келипсиздер, кош келиңиздер. Анан кийин бул окуу жай болобу, өндүрүш болобу же чакан ишкана болобу, бул кандай деген суроо берип атасыңар да. Эми кандай деген суроого жооп алыш үчүн скорее жетекчиси кандай деген суроого жооп алыш керек го деп ойлойм. Биринчиден дагы бул өндүрүш болобу же окуу жай болобу, мунун жетекчиси кандайдыр бир өзүнүн ишин сүйгөн профессионал болуш керек деп ойлойм. Экинчиден бул иштеген, өзү жетектеген окуу жайды болобу, өндүрүштү болобу, алга кантип жылдырам деген өзүнүн какой-то бир перспективдүү планы же программасы болуш керек. Үчүнчүсү бул заманбаптын талаптарын түшүнө билеби, ага жооп бере алабы деген, аткара алабы деген, наверное, 3 критерийге жооп берсек, андан кийин бул окуу жай кандай экенин өзү эле түшүнүктүү болот деп ойлойм. Эми бул 3 критерийге карасам, биздин жетекчибиз бул Кадыр Кочкорович өз ишин билген профессионал киши. Экинчиден бул өзүнүн ушу 3 жылдагы болгон өзгөрүүдөн дагы алдыга дагы өзгөртөм, өнүктүрөм деген перспективдүү программасын, планын менен биздин коллективди председатель тааныштырып өткөн. Үчүнчү бул заманбаптын шарттарына ылайыктуу интернетти баардык кабинеттерге киргизип, эметип техникалык жабдыктар менен толук камсыз кылды бул 3 жылдын ортосунда. Өзү иши эле болду иштеген менен. Анан тышкары ойлойм 4-чү бул критерий бул коллективдин алга өсүшү үчүн кандай шарттар түзүлгөн деген критерий коюш керек деп ойлойм.
Бул критерийге карасак, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, а бир кабинет бул эмес, а бир кабинет жаңы мебелдер менен, жаңы парталар менен камсыз болду. Биздин школдун студенттердин жата турган, окуучулардын жата турган жатаканаларына жаңы кроваттар коюлду. Бизге самый эң оорчундуу, буга чейин эң эле оорчундуу маселе бул жылуулук маселеси болчу. Ушул жерде анткени көп жылдан бери ремонт болбой, отопление системасы дагы каралбай, ушул жерде именно атайын ушул жерде интервью берип атам. Ушул жерде 3 жыл, 4 жыл мурун мен бүткөткөн студенттерим көрсүн депчи үшүп отурчубуз. Пальточон үшүп отурчубуз. Анан баарын клеенка менен каптасак деле эч кандай пайда эме жылуулук берчү эмес, үшүп отурчубуз. Азыр баардык жерди көрүп атасыңар, жылуу, жарык, жаңы мебелдер менен баары камсыз болгон. Бул интерактивный досканы бул Кадыр Кочкорович 18-жылы келди. Келгенде эле биз проблемаңарды айт дегенде эле баарыбыз айттык. Бизге кабинеттерибиз эски, парталарыбыз эски, эч кандай жабдыктар жок. Бизге интерактивный доска керек десе эле биз ошо келгенде эле бир жайында эле жарым жыл өтпөй эле ушу интерактивный досканы алып берди. Анан тышкары вот ар бир кабинет интернет менен камсыз болду. Ну, вы знаете, я работаю в нашем колледже уже 6-й год и являюсь прямым свидетелем всех перемен, которые здесь произошли. Ну, я в данный момент хочу рассказать о актовом зале. Если раньше, буквально год назад, сюда невозможно было зайти, потому что здесь был жуткий холод, посадочные места оставляли желать лучшего, то сейчас, когда мы приходим на концерты, наши дети, наши коллеги, и в том числе наши гости, просто получают эстетическое наслаждение, ну, что немаловажно, да? У нас есть вся необходимая аппаратура, благодаря которой мы можем проводить мероприятия, если не на высоком, то на должном уровне. Почему? Да. И я считаю, что этот вклад благодаря нашему руководству, потому что на самом деле, если ты отдаешься делу, то должен отдаваться до конца, вкладывать не только душевные ресурсы, но и материальные, что, собственно, и происходит. И на самом деле перемены, пусть не глобальные, но значительные, произошли в нашем училище, уже в колледже за последнее время. Да. Мен өзүмө тааныштыра кетсем, Чаткал районунан болом. Чаткал районунан келип мен мурдатан бул спорт школду жакшы билем. Инилерибиз окуган, анан менин балам бир 4 жыл мурун тапшырган болчу. Мурдага караганда алдыга жылыштар абдан эле чоң, себеби менин иними окутканда анча ачка калган күндөр болчу. Дедовщина деген нерсе аябай көп болгонда, азыркы учурда мындай сырткы көрүнүшүнөн эле билинет. Бунун эшиктин алдылары асфальт, эски коюлган асфальт, азыр брусчатка басып коюптур. Общежитиялар боюнча айта кетсем, мына мен өзүм Чаткал районунан келдим. Окуу жылы башталат экен, быйыл окуу башталат экен дегенден келип, общежитиялар жылуулук системалары менен бир кабар алып коеюн дедим да. Жылуубу, суукпу. Мына азыр жакшы экен бардыгы. Мурда ар бир эшиктин замогун ата-энелер 200-300 акча чогултуп, проблема өтө чоң болчу. Азыр бардык капремонттор болуптур. Өзүм тынбай келип турам, балдарыма кабар алганы. Мен бул жерде иштегениме 3 жыл болду. Башкы тренер болуп ушу интернатта иштейм. Өзүңөр көрүп тургандай, мына жаңы көрүп кеттиңер, общежитие, мектептин иши негизи эле кандай жакшы, абдан жакшы жагына ооду да. Мына залдарды көрүп атасыңар, кеңейтип илгери 2 ковер болчу, азыр 3,5 ковер болуп калды, общий площадьтын алганда. Эми эмне дейм? Мына биздин балдарыбыздын дагы, учениктерибиздин результаттары уже жакшы болуп баштады. Шарт түзүлсө, любой жерде жакшы шарт түзүлсө эле результат болот. Балдардын тамагы оңолду, жатаканалары жылуу, мектептин ичи жылуу, илгеркидей эмес. Ошол. Коверлорду качан жаңыладыңар? Коверлорду былтыр жаңыладык. Бул кеңейтип, бери 2 ковер болчу. Берде стенкасына чейин көрдүңөрбү? Бүт рабочий зона кылып баарын, чтоб балдар
көп болгондуктан баягы 2 ковёрго батпай калчу да. Азыр уже кенен батышат балдар. Саламатсыздарбы? Мен Тилегенова Розалия Мырзабековна. Ушул окуу жайда 3 жылдан бери аялдар күрөшү боюнча машыктыруучу болуп иштейм. Иштегениме ушу 3 жыл болуп калды. 2 жылдын ичинде бизде деген чемпионат Азиядан 2 кызыбыз коло медальга ээ болуп келди. Ошондой эле мен өзүм ошол окуу жайда окуп бүтүргөм. Ал эми биз окуп жүргөн кездеги шарттарды айтып кетсем, мисалы үчүн 2 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Ошол эле жатакананы алсак, тамак ашын алсак, жатаканабыз аябай эскирип калган, көп жылдан бери ремонт боло элек болчу. Ал эми төшөктөрдү жана жаткан жерибизди, кроваттардын баарын жаңылатып бүт жаңы кылып берди, тамак ашын оңдоп беришти. Ошо аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Ошондой эле баягы биздин кыздарда деген зал жок болчу. Биз деген бар болчу, ал эмеде мектептин ичинде бир кичинекей эле класс болчу. Ал классыбыз деген жылынчу да эмес, суук болчу бул залдын ичи. Анан биз деген директорубузга кайрылуу жаздык, бизге жаңы зал бөлүп бериңиздер деп. Анан кийин бизге деген капитальный ремонт кылып бир залды бөлүп берди. Сиз бир нече тренерди, бир нече кызматкерлерди иштен кетирген экенсиз. Биздин укандарыбызга караганда алар аттестациядан өтпөй калыптыр да, мамлекеттик аттестациядан. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мамлекеттик аттестациядан өтпөй калган кадр эч качан мамлекеттик мекемеде иштебеш керек. Алар сизге абдан мындай кайра сотко берип, тынчыңызды алыптыр, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Туура 2018 жыл май учурунда аттестациянын чечими негизинен биз тренердин жумуштан кетип калышты. Ошондон баштап алар сотко кайрылышты. Сотто 2 жыл, 3 жылдан бери сотто жүрдүк. Бардык инстанцияны жеңип чыктык. Биздин чыгарган чечимибиз туура деп сот колдоп беришти. Андан тышкары булар соттун чечимине наразы болушуп, митингдерди уюштурушту, пресс-конференция беришти. 24 жолу арызданышты, 24 жолу текшерүүгө келди. Президентке эле 7 жолу кайрылышты. Андан тышкары генеральный прокуратура, АКСке кайрылышты, Финполго кайрылышты, Госагентствого кайрылышты. Бирок биздин чечимдерибиз үстүндө каралып аткан, жаман сөз айтып аткан сөздөр үчүн булар бүт баарды калп болуп чыкты да. Бүгүнкү күндө алар ошо 2018 жылдан баштап эле каралып жүрөт. Бул элерге ошо абитуриенттен $1000 алат. Мына жыл сайын 100 баланы өткөзөт, $100,000 чөнтөгүнө салат дейт. Андан тышкары мына 200 баланы кетирип алып, анын ордуна кайра $1000 балдарды кайра окууга алып алып, ал өзүнчө эле эме болуп калды да, уларгачы. Жакшы неме сыяктуу ошо алганы киргени эле бүт эле акча менен кирип калыптыр биздечи. Негизи булар өздөрү 30 жылдан ашык иштеген машыктыруучулар. Анан 90-жылдан баштап жыйынтыгы бир жакшы жыйынтыгы чыккан жок. Ошол себептен буларды кетиргенге биз мажбур болдук. Биздин окуу жайыбызда талап боюнча эң мыкты машыктыруучулар иштеш керек. Анан дайыма балдарыбыз чоң эл аралык мендештерде жакшы жыйынтыктарын көрсөтүш керек. Алар жыйынтыктар жок болуп калды көп жылдан бери. Мына 20 жылдан бери эркин күрөштө, бокста жакшы балдар чыкпай калды. Себеп эмнеде чыкпай калды? Себеп биздин окуу жайыбыз иштегени абдан төмөн болуп калды. Курама командага балдары деңгээли төмөн болуп барышты. Техника жагынан, тактика жагынан, башка жагынан балдарды талапка жооп берген заман болуп калды. Ошол себептен бизде легионерлер көбөйүп кетти. Тиги улуттук командачы. Себеп биздин окуу жайда иштеп аткан машыктыруучулар талапка жооп бербей калды. Мына Кудайым буюрса алар кеткенден баштап 18 жыл биз жакшы жаш жигиттерди алып келдик жумушка. Өздөрү дагы эл аралык деңгээлде күрөшүп жүргөн балдар. Өздөрү уже башка жайда иштесе дагы, бирок уже балдарды чемпионат мирде дагы жакшы жыйынтыкка чыккан балдарды алып келишти өздөрү. Ошо балдарды алып келип азыр иштетирип атабыз мына. Жыйынтыгы абдан жакшы. Бокс боюнча ошол дагы, ошол эркин күрөш боюнча акыркы Кыргызстандын биринчилигинде баардыгы весовой категорияда 10 весовой категорияда бар жаштардын арасында. Биздин балдар финалда күрөштү. 8 салмакта утту биздин балдар. 2 салмакта башка мектептердин балдары утуп кетишти. Негизи балдар ушундан күрөшүш керек да, ушундан жыйынтыгы дайыма чыгып туруш керек. Себеп
биздин мектепте окуу жайыбызда балдарга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Күнүндө 2 жолу машыгат, 4 жолу тамактанышат. Булар Кыргызстанда жөн эле отуш керек да, эч проблема жокчу. А бирок деңгээли ушуну да төмөн түшүп калды. Акыркы 20 жылдын ичинде ашып кетсе 2, 3, 4 чемпион болчу да, оны весовой категориянын ичиненчи. Ошол себептен биз ошол шартка мажбур болуп да, ошол немеге барып, кадрларды алмаштырып, жаш балдарды алып келдирип, азыр иштетип, азыр мына жыйынтыгы жаман эмес. 20 жылдан бери бокстан бизде бир да спорт чебери чыккан жок, элестетиңизчи. 20 жылдан бери ошо спорт роордо бир да спорт чеберин чыгарган жок. Мына азыркы мына ошо жаңы келген тренерлер 2 жылдын ичинде эле уже 3 спорт чеберин чыгарып койду. 3 жигитибиз мына азыр эле быйыл 2020-жылы Кыргызстандын биринчилигинде 3 бала чемпион болду. То есть спорт чеберинин немесин толтурду да, нормативин. Мына жыйынтыктар 2 жылдын ичинде жыйынтыгы чыгып атат. Ошол эле эл аралык мелдештерде, Азия биринчилигинде, дүйнөлүк биринчиликтерде мына биз 2017-жылдын жыйынтыгын алсак, балдарыбыз 13 эле медаль алып келиптир. А 19-жылдын жыйынтыгы боюнчачы балдарыбыз 21 медаль алып келиптир. Азия биринчилигинен, дүйнөлүк биринчиликтердечи. Бул мына ошол биздин жасаган реформабыз, жашап келген машыктыгычылар ошонун жыйынтыгы чыгып атат да. Алардын айтып атпайм, алардын талабы бир эле, мени кетирип, кетирип, жамандап, каралап, ошо 2018-жылдан бери каралап жүрүшөт. Ошол 2018-жылдан баштап эле алар Эргешов $1000 балдардан акча алат, окуу өтүп атканда. Ошол эле сөздөр андан жаман адамды Эргешов иштеп аткан учурда адамдар өлүп атат деп ошол күнөөнү мойнума алып атат. Мени криминал кылып коюшту, мени коррупционер кылып коюшту. Андан тышкары дворец спорта өзүңүз айткандай тиги абдан иплас сөздөрдү сүйлөп, сойкул кыздарды Турцияга жөнөтүп жүрдү деген ошо сөздөр немеге чейин барышты ошо катаргычы. Анан мен эмне кылайын? Мен бир эле жолум бар, мыйзам чегинде аларды жоопко тартыш керек болуп атат. Мен генеральный прокуратурага кайрылдым. Ошонун бүт баарын 2018-жылдан баштап алар мени каралап жүрүшөт. Жаман неме кылып жүрүшөт, ошону далилдеп берсин, чара көрүп берет деп генеральный прокуратура кат аркылуу кайрылып жаздым тиякачы 5-январда. Эми жообун күтүп турабыз. Мен тергөө башталат деп ойлоп атам. Ошол учурда алар жоопко тартылат деп ойлоп атам. Алардын максаты айтып атам, өздөрүн мына 30 жылдан бери иштеп, өздөрү жасаган иштерин ошо коррупцияны түзүп алышты. Коррупция дегенде жердештери, балдары, тууган балдары анан көп эле акча аркылуу өтүп калышты. 30 жылдан бери иштеп, анан ошол деңгээлге чыгып келип, мектепти сазга батып салды. Анан 2 жылда мен аларды кетирип, мына жаш жигиттерди алып келип, азыр жыйынтыктары жакшы чыгып атса, булар эми башка жумушка иштейин десе, иштесе болот эле булар машыктырчу болуп, бирок иштегиси келбей жатпайбы? Бул жерде ушу бекер токочко деп азыр көрүнүп калды булар. Бекер токоч, бекер тамак, аял дагы иштейт, 2 баласы, 3 баласы дагы бизде окуйт, бүт баары тамактары бекер. Келип алып жумушту столовойдон баштайт буларчы, башташ илгеричи. Анан столовой менен кайра бүтүрчү, уялбай ошо балдардын тамагын жеп салчу буларчы өздөрүчү. Балдар жылдан этти да көрбөчү балдарчы илгеричи. Себеп 120 киши иштейт, элестетиңизчи, 120 киши баардыгы эле бир күндө 3 жолу тамактанган киргизсе, балдар эмне кылат? Эчтеке кылбайчы да. Алардын бүт баарын тыйып салдым. Аларга бүт баарын эч ким киргизбей койдум столовойго. Балдарга арналган тамак балдардын өзүнөн жетип атат, Кудайга шүгүр азырчы. Мана өзүңүз да көрүп келдиңер, балдар азыр окуу жай башталган жок, бирок окуу жай башталганда келип кетсеңер, балдар өздөрү айтып беришет кандай, тамагы кандай болуп калды. 210 сомго тамакты курсагын тойгозобуз, албетте. Бирок витамин жагынан, неме жагынан жетишпей жатат. Ал жактан дагы иштеп атабыз, Кудайым берсе 500 сомго чейин, 350 сомго чейин күндө тамагын көбөйтөбүз деген иш-чара жүргүзүп атат. Себеби эмеде мен окуу күн тартибин өзгөрттүм. Булар күн тартиби туура эмес болчу. Анан күн машыгуу процесси туура эмес болчу. Анан недельный цикл деп коет биздечи. Ошол недельный циклда туура эмес жазылган. То есть неме да өзүнчө эле курс болчу да бул жердечи. Албетте результат чыкпайт. Мына бир жумада булар 4 жолу 4 күн эс алышты да. Элестетиңизчи. 4 күн иштечи, 3 күн эс алышы мына. Среда, четверг, суббота, воскресенье. Элестетиңизчи, 4 күн эс алышы. Кантип албетте результат чыкпайт да. Анан бүт баарын өзгөртүп, бүт баарын иретине келтирип, алар даже мындай да, мен сизге кандай түшүнүп берейин, 90-жылдары машыгуу өтүп атты, ошо боюнча эле эч кандай машыгуунун немеси өзгөрүлгөн жок да. А бирок
машыгунун немеси эрежеси өзгөрүлөт, машыгунун немеси өзгөрүлөт, кандай тренировка болобу, мелдеш болобу, мана мелдештин күн тартиби өзгөрүлүп атат. Ошого жараша машыгуу да өзгөрүш керек да. А булар ошо 90-жылдан бери илинген тактасы жылын өзгөртүп койду, а башкача эч өзгөрткөн жок. Ошогончо машыгып келип атты, ошогончо иштеп атты. Эч кандай өзгөрүлүш жок болчу да. Анан бунун бүт баарын кайра өзгөртүп, кандай айтып атам, күн тартибинен баштадык. Анан машыгуу процессинен баштадык. Анан бизде эреже өзгөргөндө медештеде ошого жараша машыгууну өткөзүш керек ошондойчу. То есть абдан чоң комплексный жумуштар жасады да. Анан айта берсем кажети жок. Анын билген киши билет, билбеген киши билбейт анычы. Ал киши эмне да, ал өзүнүн ар бир кишинин деңгээлине жараша, жетекчинин деңгээлине жараша жумуш жүргүзүлөт. Ошонун негизинде мана бүгүнкү күндө жакшы жыйынтыктар чыгып атат. Ошондо өзгөртүүлөрдү киргиздик. Айтат күн тартибинен баштап бүт баарын немесине өзгөртүү киргиздик.